Assalamu alaikum урматтуу туугандар. Марсель Нурланбек уулу деген ким, эмне болуп атат, эмне болгон үй деген баягы кызыккан жандарга мен сүйлөгүм келип турат. Марсель Нурланбек уулу мындан 8 жыл мурун Москвага кетип, жөнөкөй карапайым жумушта иштеп жүргөн бала, грузчик болуп. Марсель менин жакын досум, мен аны кенедейден бери тааныйм. Экөөбүз Москвада бир комнатага 10 бала жатып жашап калганбыз. Аны YouTube'дан дагы бир орус журналистинин каналынан көрсөңүздөр болот. Анан баягы ичим ачышканы мондай болуп атат да. Ошол кезде ушундай отуруп айтчу эле, буюрса иншаллах мен өзүмө жеке үй салам. Менин үйүмө келесиңер, силер мага конок болосуңар. Мен силерге өзүм тамагымды, сыйымды тартам, каалашыңарча жатасыңар депчи. Ушундай кыялданып мен заңгыраган үй салам деп ушундай мечт айтып. Биз эс алып бир жактарга барганда, ал жумуштан калбашым керек, мен иштешим керек, мен үй салышым керек деп тытынып жүргөн бала болчу. Дал ушул маңдай тери менен иштеп жанагы үйдү салган. Анан ошону туруп 8 жылдык эмгеги жөн эле туруп салыш керек. Бияка тура эмес коюп коюпсуң, тура эмес салып коюпсуң деген нерсе ичиңди ачыштырат, жүрөгүңдү куйкалайт да туугандар. Ушул нерсени мен аябай сүйлөгүм келди. На самом деле ал жакта Марсель туура эмес нерсе кылган эмес. Бүт айткан ушул жака салсаң болот деп, жерин 50 метр чек арадан чийилген чектен 50 метр аралыкта турат, сага уруксат деп полный айтып беришкен. Бул үйдү салып баштаган. Менин кайрылат элем да, бул айтып атат да, мейли түртүрсүнчү, мен законго баш ийген адаммын. Жок дегенде ошондон ордуна 2 комнаталуу бир квартира берип койсо мен ыраазы болот элем деп атат да. Кыргызстанда ушунча бир баягы колубузда жок, биз деле карапайым эле адамбыз, Марсельге окшогон элечи, жөнөкөй эле эптеп эле иштеп күнүбүздү көрүп жүргөнчү. Ушу колунда бар Кыргызстандын алдыңкы бизнесмен байкелерибиз болсо мындай ушул жигитке бир 2 комнаталуу квартира сыйлап койсоңуздар аябай жакшы болот эле да. Бул менин Марсель дос балам болуп, ага тартып турган, аны жактап турган жерим жок. Болгону жанында жүрүп, мындай ичим мындай ачышкандан айттым туугандар. Ошону ойлоп, атасына чалат, эмне болуп атат, апасына чалат, эмне болуп атат, чечилчүдөй ата-энеси буга чалат, Марсель балам эмне болуп атат депчи. Анан ошону көрүп алып ичим күйөт туугандар, чын ачышат жөн элечи. Бул Москвада маңдай тери менен грузчик болуп иштечү, тренировкага барып, кайра келип грузчик болуп иштеп, ушул үйдү маңдай терisi менен салып, ушул үй бүтсө буюрса үйлөнөм, баарыңарды тойго чакырам деп жүргөн. Эми качан үйлөнөсүң десе, кантип үйлөнөм, үй жок болсо деп жүрөт.